айтат го Кудай таалам жакшы көргөн пендесин адамдан өзгөчө кылып жаратам депчи. Аябай сонун ырдайсың. Кээ бир балдар же болбосо кээ бир кишилер мындай башкача көз менен карап калышчу да. Сага керек болсо кол салып берели, эмне кылалы деп. Ошо кыргыз болуп төрөлгөнүмө, ошо Кыргызстанда жүргөнүмө эң негизгиси биз ушу мусулман өлкөбүз, ушу мусулман болуп жаралганыбызга мен абдан кубанычтамын. Мага мындай көп деле кыйынчылык деле болгон жок да. Кыялым мындай көп орундала элек десем болот. Азыр чоң сахнаны багындыргым келет. Көп эле гүл кайырды эле тааныйт да ошо. Бирөө кийинтет. Ысык көл сага барам деп, ырыска бүтсө жагар деп, ойлогон эмес экеним, ошондо сени табам деп. Ойлогон эмес экеним, ошондо сени табам деп, ай, ошондо сени табам деп. Majırın çaşların taranğanda, Çaşıldan jolubun salınğanda, Harike göz yaşlamon çok tabi, Ben seni oşondo sağılganda. Жан дүйнөбүздү эриткен бул албетте музыка эмес. Ошол музыканын коштоосунда жалпы элибизге жакшы чыгармаларды арнап, эл ичинде катылып жаткан талантты дагы болсо сиздерге тартуулайлы деп келген учурубуз. Бүгүн Ким элем мен ким болдум долбоорунда ырчы Элдер агабыз кылды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көргөнүмө кубанычтамын. Кандайсыз? Жакшы. Мен да ошо сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кыргыз элинин баарына мен абдан кубанычтамын. Ошо кыргыз болуп төрөлгөнүмө, ошо Кыргызстанда жүргөнүмө эң негизгиси биз ушу мусулман өлкөбүз, ошо мусулман болуп жаралганыбызга мен абдан кубанычтамын. Ошо кыргыз элибиз мына өзүмдүн мына жеке баракчам бар негизичи. Ошону ачып, ошо менен анча-мынча алектенип, кээ бирларды киргизип коюп атам. Анан ошо кыргыз элим көп колдоп, көп сөздөрдү жазат да. Анан ошо сен аябай сонун ырдайсың, эмнеге сахнага чыкпайсың, сага керек болсо кол салып берели, эмне кылалы деп мындай аябай кыргыз элим мен негизи кыргыз эли менен сыймыктанса болот экен. Ошо кыргыз эли менен мактанам, ошо кыргыз элинде дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, эл аман болсун. Мына элди көтөрө тургандагы сен эл менен элсиң, эл жок болсо сен кимсиң дейт ошо. Эл сени көтөрөт, эл сени түшүрөт да негизичи. Ошо кыргыз элинин баарына мен абдан кубанычтамын. Азыркы учурда немен элек болуп атасыз? Мынакей аптаптуу ысыкты дагы, жайды дагы аяктап, күз мезгилине дагы кадам таштай баштадык. Бул жай мезгилин кандай өткөрдүңүз? Бул жай мезгилин кадимки эле адамдар катары эле өткөрдүк. Тойлорго бардык, көлгө барып эс алып келдик, өзүбүздүн жумуш менен алек болуп жүрөбүз. Ошо күндөгүдөй эле тиричилик негизи. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Машина айдап атасыз? Айдап атабыз акырдан. Агайыз менен маектешкен учурда дайыма мындай өзгөчө бир мотивация алам, анткени машина айдайсыз, ат чабасыз, Ооба. ушундай бир сонун сваркада кармайсыз, аны да айта кетели. Анан агай бүгүн буйруса ар бир көрүүчүгө жакшы бир дем күч берели. Алгач сиздин бала чагыңызга сапарга чыккым келип турат. Бала чагыңыз кайсыл жакта өткөн, кандай көз илмемдер эсиңизде калган, ошолор тууралуу. Эми кичинекей шагым десем, көп эле нерселер эсиме келет. Ойноп жүргөнүм, окуганым. Бала кезинде мындай көп деле кыйынчылыктар болгон жок. Жакшы эле жүрдүк эл катары эле. Окудук, билим алдык. Кудайга шүгүр, ушинтип жүрөбүз. Мисалы үчүн баардыгыбыз эле көрүп тургандай, Ооба. ден соолукка байланыштуу бир аз муктаждык болгону менен сиз айтып атасыз, окуганбыз, билим алдык деп. Ошол билим алууда кандай бир тоскоолдуктарды жаратчу эле? Эми мындай айтсак, мен өзүм негизи бул төрөлгөн эле ушундаймын да. Анан бул
төрөлгөндөн кийин өзүң адаптация алып калат экенсиң да. Ошо бала кезде көп деле билбейт экенсиң негизи. Сен кандайсың, эмнесиң, мисалы үчүн. Мындай өзүм көп деле байкабаптырмын да. Балдар менен аралашып ойноп жүрүп, мен биз Ысык көлдө төрөлгөм мен негизичи. Ошо Жети Өгүз районунда Липинка деген айылда жашаганбыз. Зеленый гай деген кичинекей айылча бар болчу. Ошол жерде 18 түтүн. Ошол жерде бала чагым өттү. Ошол жерде өзүбүздүн бир кички мектебибиз бар болчу. Ошол жерде окудук. Балдар менен аралашып жүрүп эле, эми балдар деле көп деле мага көңүл бурбаса керек, эми кички чагыбыздан бери өстүк. Мага мындай көп деле кыйынчылык деле болгон жок да. Кадимки эле эл катары эле бардык, окудук. Эми ал учурда деле мындай балдардын деле аң сезими башкача болуш керек го. Мисалы үчүн азыр көрүп атабыз, анча мынча кичине бирдеме болсо эле могу азыркы кичики балдар басынтып коет, эмне деген балдар депрессияга кирип кетип атат. Ал учурда андай деле нерсе жок болчу негизи. Балдар бирдеме кыла албай атсаң жардам бере коюшуп, топчуңду топчулай коюшуп, чогуу чара эле бир семьядай болуп эле чоңойгонбуз да. Анан мага көп деле сезилген жок. Анан кийинки учурларда бир переходной возраст деп коет го. Ошол моментте кичине байкала баштады. Анткени деген көчөгө чыга баштайсың, элдерге аралаша баштайсың. Анан ал учурда интернет деле жок. Анан мындай көчөгө чыксаң мындай кээ бир балдар же болбосо кээ бир кишилер мындай башкача көз менен карап калышчу да. Бул кандай депчи. Анан азыркы учурда болсо интернеттин мындай кандай десем, ар бир адамга жеткиликтүү болуп калды. Балдар көрүп атат, эми бизде болгон адамдар негизи эле көп да бул жашоодочу. Мурда телевизордан көрсө көрүп калгандыр болчу. Азыр болсо мисалы үчүн балдардын көзү көнүп калган. Мындай көп деле көңүл бура беришпейт магачы. Азыр өзүмдү мындай ошол переходной возрастта кичине менде тартынуу сезим болгон. Андан кийин көнүп кеттим, эми Кудайымдын буйругу экен, жазган экен, эми Кудайга биз каршы чыкмак белек. Айтат го, Кудай таалам жакшы көргөн пендесин адамдан өзгөчө кылып жаратам депчи. Мен Кудайга шүгүр, Кудай тааламдын жакшы көргөн пендесимин деп ойлойм. Окутуп бүттүңүз, борборду көздөй келдиңиз. Же болбосо баягы окуп бүткөндөн кийин башкача нерсени кыялданат го. Элдер байкенин ошондо кыялы эмне болду эле? Элдер байкенин кыялы эми окууну бүттүм, окудум, бул шаарда жүрдүм. Анан кыялым негизи өзүм мындай ырдагандан кийин ошо ойлоп койчумун, кийин ырдап, мындай эл алдына чыгып, ушундай чыкканды жакшы көрчүмүн. Ошол менин кыялым болчу бала кездечи. Өзүң кайсы нерсеге, айтат го, бала кайсы нерсеге шыктуу болсо, ошону көздөй мындай бала умтулат депчи. Анан мен ошого негизи көп басым жашай берчүмүн. Анан кийинчерээк чоңойдум, чоңойгон сайын проблема көп өткөн, үй-бүлөнү багыш керек, алыш керек, мыш керек, акча табыш керек. Ошо менен алектенип отуруп эле бул негизи кыялым мындай көп орундала элек десем болот. Азыркы учурга чейин эле мындай көп пока немесине жете элек. Быша элек. Ырчылык деле бул оор нерсе, оңой менен батып чыгып кете албайсың мисалга. Бирок жан багыш керек да. Ооба. Жан багыш үчүн мен жогоруда айткандай эле сварка кармаганды, автоун айнаганды кантип үйрөндүңүз? Эми автоуну айдаганды бул биз 2000-жылы көлдөн көчүп келдик да. Бир туугандарыбыз. Негизи биз өзүбүз бул Кызыл Дыйкан айылынан болобуз. Ата тегиз ушул жерде. Анан ушул жерден туугандар чакырып, келгиле бул жака. Туугандарыңар ушул жерде болгондон кийин эми келип, чогуу катышып жүрөлү деп бир байкелерибиз себеп болуп чакырган. Анан 2000-жылы көчүп келип калдык. Анан көчүп келип калып, ал байкебиздин бир чоң полясы бар болчу. Ал жерде ошо мамашалар
поля иштетишип, эми ал жерден өздөрүнө жер бөлүп беришип, эми далай кыйынчылыктар болду да. Ошо менен акырын алектенип келишти. Анан алар менен деле жүрдүм. Анан айтып калышат, деги поляда иштешет ата-энемчи. Анан карындашым кички, анан аны карайм. Тияка жөргөлөп кетет, бияка жөргөлөп кетет. Аны карап, бул бешке бөлөчүмүн. Эметип алыпчы. Анан ал эми басып жүрчү, бирок эми чалынып басып ушул кички бала немете берет, косууга түшүп кетет, же болбосо дагы бирдеме кылат. Анан түш болгондо эле алып туруп тиги карындашымды бешке бөлөп салчумун. Бешиктен буту чыгып калчу. Ыйлатып. Анан баягы мамашалар поляда иштеп жүрүшөт. Баягы жерден анан мен самовар коём. Анан самовар коюп, самовар түтөп баштаганда эле папам айтып калат: самоваруң түтөгөндө эле аябай сүйүнөбүз" депчи. Анан баягы самоварду жагып, анан чай кайнагандан анан чакырам. Баягы жерден анан чай кайнап, чай ичип отуруп, аңгемелешип отуруп калар элек. Анан кийинчерээк анан өйдөрөөк жерде биз сарайда мал бактык. Ошо өзүбүздүн малды бактык, ошо байкебиздин малын бактык. Эми ошентип ар кандай тиричилик кылып жүрдүк. Ошондон кийин эле азыр учурга чейин өзүбүз эми мал кармайбыз, анча мынча болсо дагы. Анан кийинчерээк ошо биз жака балчы элекчилер көп келет да. Орустар жалаң, арасында бир деле кыргыз жок. Анан келишет, бал тартышат, анан кызыгасың. Ушу негизи мен кички чагымдан бери кызыкчумун да, ошо балчы элекчи болгум келет депчи. Анан баягы жерден орустардан сурайм, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп. Анан эми орустар кармап аткандан кийин эми биз деле кармасак болот да деп, анан баягы жерден бир орус менен сүйлөшүп, анан 3 балчы элек алып келдим. Анан алып келип карап баштадым. Анан биринчи жылы өлтүрүп алдым ушул. Анан ошентип жүрүп бир азыр где-то 5-чи жыл болуп калды го дейм, Кудайга шүгүр. Ошо балчы элек кармайм, ошо менен оокат кылам, мал кармайбыз. Ошентип тиричилик кылабыз. Анан кез-кезде тойлор чыгып калат, тойлорго барабыз. Негизи основной ошо хозяйство менен көбүнчө алек болуп келем да. Анан ошондон улам, может, малдан кол бошобойбу, эмне кыла албайбы, үйдөн чыга албайбы, ошондон улам, может, ырчылыкка көп басым болбой калдыбы деп ойлоп коем да. Болбосо, может, сен айткандай эле мурда эле баягыда айттым эле го, мен чоң сахнаны багындыргым келет депчи. Ошондон бери эле ойлоп коем, бирок баягы бүтпөгөн оокатта тигини кылайын дейсиң, муну кылайын дейсиң. Анан ошентип эле муну экинчи же үчүнчү вариантка калтырып эле мына азыр эми Кудайга шүгүр, эми азыр акырындан жанданып келатат. Өзүм мындай жеке баракча ачып койгом, эми элдер уксун, эми көрүп турушсун деп ошол жерде комментарий көп жазышат. Сен деген концерт берсең барабыз деп. Даже жеке эле Кыргызстан эмес, бу Казакстандан да, казак бир туугандарыбыз да жазып калышат. Сен концерт койсоң обязательно барабыз депчи. Мен ойлоп коем, мен ушу негизи ушу менен аябай алектенип жакшы кылсамбы депчи. Анткени көрөрмандар барган сайын көбөйүп келатат негизичи. Ошо көчөгө чыксаң деле көп киши тааныйт. Көчөгө чыксаң деле бир кыз болот экенсиң, жактан эле таанып, бияктан эле таанычы. Анан азыр да ошо Инстаграм аркылуу таанылып, анан көп киши тааныйт. Анан көчөдөн көргөндөр деле өткөндө көлгө бардык. Анан көлгө барып, көлгө чыгып атсак, бир эже келип алып: "Ай, сен аябай сонурдайсың. Баягы эмне эле жана Гүлкайыр беле" деп элечи. Көп эле Гүлкайыр деп эле тааныйт да. Ошо Асанкалы Керимов атабыздын жана Гүлкайыр деген чыгармасы менен аябай таанылып кеттим да. Эми аябай болбосо дагы мындай эл көзүнө мындай көрүнүп калдым да. Сиздин ошол ырдап жүрөсүз, той топурга чыгасыз, бирок 5 кол тегиз эмес да. Ооба. Бирөө туура кабыл алат, бирөө бооруп кабыл алат. Ошентип мындай туура эмес көз караш менен карагандарга кээде кыжыр келген учурлар болобу? Неге бул мени мынчалык карап атат? Жок, эми андай деле учурлар көп.
деле боло берген эмес. Эми бар да эми 5 адам бөлөк тилек бир деп койчу эле, 5 манжа бөлөк билек бир дегендейчи. Эми ар кандай адамдын көз карашы ар бөлөк болот да. Эми биз аны сындай албайбыз, мынтип карап койду. Мисалы үчүн ойлоп отурсаң делечи, комментарийга деле канча адамдар жазат, Эми анын бардыгына эле көңүл бура берсеңчи, анда эчтеке кыла албай каласың да. Аны көрчү анын баарына көз чумуп кой эле, сен өзүңдүн жумушуңду кыла беришиң керек да. Ошо. Анан агай сахнага, чоң сахнага чыккым келет деген кыялдарды качан орундадыңыз деги эле пландар барбы агай? Эми ошону айта кетсек, меники быйылдан баштап что-то мен сезим ойгондо окшойт. Ушу элдер көп талап кылганынан эми ошо жана да айтып кетпедимби, сени эл колдоп кетет, болбосо эл чүрүп кетет дегендейчи. Ошо кыргыз элим колдоп аткандан кийинчи мындай өзүм ойлонуп калдым да, бул деле өзүнчө бир азыр шанс болуп атабы деген ойчу. Анан өткөндө отуруп ошо бул концерт койгондо эле чыга калып эле кое албайт экенсиң да. Буга деген диплом керек экен биринчиден. Барып алып эле, мисалы үчүн филармонияга барып алып эле мен концерт коет элем десем мага койдурбайт да. Анан мен ошону ойлонуп отуруп, что-то өткөндө кечирээк ойлонуп калдым да. Бибисара атындагы улуттук университетке, ошо улуттук университетке барып тапшырып коеюн деп, анан диплом алып коеюн, ырдап калсам, мына кыргыз элинин суроосу боюнча, суранычтары боюнча ырдайын деп ырдап калсам, ырдап да чыга албай калышым мүмкүн, мисалы үчүн диплом жок болсо, туурабы? Анан ошону окуп, диплом алып, тапшырып коеюн десем, ошо кечирээк ойлонуп калып, бир күн калганда как раз мен пятница күнү чалдым, понедельник күнү бүтмөк экен. Анан документтерди мен чогултуп жетишпей калдым да. Анан быйыл поступать этип коюп, анан акырындык менен ошо чоң сахнаны көздөй бет алсамбы деген ой болуп аткан. Анан эми бул чоң сахна деп айтыш оңой, бирок буга деле өтө көп каражат кетет экен да. Мисалы үчүн бир той берсең делечи, эмне деген акча кетет, тойго деген стөлсүн даярдайсың, ресторанды аласың. Бул деле ошондой чоң түйшүк. Мисалы үчүн каерден драм театрдан бересиңби, каерден бересиң, баары бир ошонун арендасын төлөшүң керек, эл чогултушуң керек, реклама кылыш керек, жөндөн жөн эле чыгып алып концерт коем деген болбойт го. Ошо ал нерсеге даярдык, материалдык жактан дагы, кандай десем, психологически да даяр болуш керек да. Баягы элдин баарына жагуу кыйын эмеспи? Ошон үчүн айтмакчы, көбүрөөк эмгек талап кылынат. Анан агай негизи эле мындай карап турсаң, кыз кишинин түйшүгү көп дегенде эркек кишиники деле көп да. Күнүмдүк жашооңузда дайыма кийимиңизди кийгизип, мисалы үчүн бут кийимден баштап үстүбүздө кийимди кийүү деле оорураак кийим көбүнчө жаныңызда же өзүңүз да бул нерсени өздөштүрүп калдыңызбы? Эми ооба, сиз туура суроо берип атасыз. Бул көбү ойлойт, негизи бирөө кийинтет. Эми ар кандай да адамдар эми көрсө өзүнүн башына келбегенден кийин эми ар ким ойлойт да, эми бул кандай кийилет же кандай бир жерге барат дегендейчи. Бала кезден болгондон кийин мен өзүм өздөштүрүп алгам негизичи. Бүт эле нерсени өзүм кылам. Эми кээде болуп калат, эми жардам берип калышат, бирок көбүнчөсүн кийингенин, тамак ичкенин бүт эле нерсени өзүм кылам. Мындай көп деле кыйынчылык жаратпайт. Көп адам менен маектештим агай. Алар айтып калышат, биздин коом дал ушундай бизди ушундай каалообуз менен кабыл алганга көп даяр эмес депчи. Мисалы үчүн коляскада отургандар айтып калат, биз үчүн ыңгайлуу шарттар жок деп. Дагы бирөө айтат, көзү көрбөгөндөр айтат, бизди эл туура кабыл албайт, кээде жардам бербейт депчи. Деги эле коом азыркы учурда ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кандай көз карашта, мамлекет тарабынан кандай жардам берилет? Бул дегеним пенсия жаатында жардамдар. Эми
мамлекет тарабынан эми колунан келишинче эле жардам берип атат го деп ойлойм. Эми өзүнүн пенсиясын берип атат. Эми аябай шумдук деле эмес. Эми мен мисалы үчүн 8.000 сом алам айына. Эми азыркы заманда азыркы заманда 8.000 сом мындайча айтканда бир семья бага албайсың, туурабы? 8.000 сом жетпейт. Эми ага деле шүгүр деп жашаса болот. Эми мен негизги общий немесин айтып атам да. Андан башка оокат кылышың керек. Бир семьяны карап жата албайсың деген нерсени айтып атам да менчи. Эми мамлекет өзүнүн колунан келген жардамын берип атат. Көчөлөрү оңолуп атат. Мен эчтеке дей албайм. Азыр эми Instagram аркылуу өзүңүздүн талантыңызды жайылтып алууга мүмкүнчүлүк көп да. Анан кийин эмне үчүн кичине видеолор азыраак же мындай интернет тармагын өздөштүргөндөн бир аз кыйналып атасызбы же? Жок, ошо сиз туура суроо коюп атасыз. Эмне себептен депчи? Эми ошо азыр негизи Instagram менен эле жакшы, жаммактуу болуп атпайбы? Жаммакса болот. Ошо анан билбейм, ошо өзүм көңүл бурбай атамбы, ырларды деле бир айда бир киргизип коём. Ошентсе делечи подписчиктер өзүнөн өзү эле чогулуп элечи. Бир 20.000ден ашып калды. Анан эми ошол Instagramга көп басым кылбай атам да. Ошону эми Кудай буйруса, ушу сизге интервью бергенден кийин Кудай буйруса көп ырларды киргизип, ошол Instagram менен иштейин деп ойлоп атам. Ал жерде деле ошо колдогон адамдар көп. Эми мен ырдаганымды көрүп калсаңар жөн эле өтүп кетпестен мындай подписаться кылып койсоңор, анан дагы көбөйтөбүзбү дейм да. Эл мотивация берет, эл колдойт. Агайдын аккаунтундагы буйруса алдыга жазып коебуз, чоң кылып, ошол жактан катталып, той томпуларга чакырсаңыздар болот. Анан агай, тойлорго барганда кандай алжаңыз, гонорар деп коет эмеспи? Же көбүнчөсү кыстырмадан жакшыраак түшөбү? Жок, эми бул гонорар негизи азыр Кудайга шүгүр, могу анча мынча эле подписчик болуп эле, анан ошол жерден эле көп клиенттер чалат. Келип той берет эле, келип ырдап бербейсиңби, анан канча аласың депчи. Анан негизи мен өтө деле көп албайм. Эми өтө көп албаганда 3.000 сом алам. Барып берем, ырдап берем. Эми анын ортосунда жол керең болот, барган убактың бар. Анан эми 3.000 сом мындайча айтканда аябай деле чоң акча эмес. Эми кээ бирөө үчүн чоң, эми анысын өтпөй болчу. Эми 3.000 сомго барып берем негизичи. Анан эми кыргыз элинден мурда илгертен калыпташып калган кыстырмайлар болуп калат. Ал жактан чыгып калат. Эми жеке эле кыстырмайга эмес, эми кандай десем, ошол тойго барып ырдап берген кандай, элдердин көңүлүн ачканчы. Бул менин жеке мындай хоббим деп койсом болот да. Ошол жакшылыктарга баргандагы өзгөчө учурлар, кайсы учур эсиңизде бар? Мындай одоно мамиле кылгандарбы же болбосо кызыктуу учурлардан бирди айтып бербейсизби? Ырдап аткан учурдагы кыздардан. Одоно деле учурлар деле болгон деле жок да. Эми сен мындай эме болгондон кийин мындай көп адам мындай башкача көз менен карайт да, мындай аярлап, мындай жакшы мамиле кылганга аракет кылат. Азыр көп адамдар эле мындай ыймандуу болуп калбадыбы? Мындай көп деле мындай жаман сөз айтпайт. Наоборот, молодецсиң, сонун ырдайсың, ушинтип ырдап жүрө бер. Дагы ырда. Баягы эле адамдардын айткан сөзү ошо: сен чоң сахнага чыкчы,
биз сага келебиз деп эле ошол көп адам айта берет да. Анан бирок мен өзүм жүрөм да. Тиги алма бош оозума түш деген болбойт да. Буга кичине аракет кылып коюш керек экен. ооба буюрса ага мынакей чоң сахнага чыккандан кийин көрөбүз анан баягы Ошо. мен колдойт элем, мен жардам берет элем дегендер качан келерин э. Ооба. Ошо сиз ошону туура айтып атасыз. Мисалы үчүн эми айтат да бир-эки көргөн адам анан вдруг баягы мен айтып кеттим го баягы деген реклама кылыш керек, анан баягы тойго деле акча керек дегендей тиги баягы жерде эмесин бериш керек, арендасын бериш керек. Анан дүңгүрөтүп той анан эчтекеси жок калса бул да туура эмес да. Ошого чейин ошондой болбош үчүн мындай даяр болуш керек да, чтоб көзүң жетип, мына мен берем уже болот дегендейчи. Жакшы. Агай буюрса биз сизди эми нак чоң сахнадан көргүбүз келет. Ал дагы ишке ашсын деген жакшы ниет менен. Анан агай бул программанын аталышы ким элем мен ким болдум? Бул суроого ар бир каармандан жооп алганды чындыгында абдан жакшы көрөм. Сизде жооп болсун. Ким элеңиз? Азыр ким болдуңуз? Ошо сурооңуз аябай сонун экен окуйм. Эми кандай десем, мурда жөнөкөй адам болчумун. Тодо мал багып эле, өзүмдүн оокатымды кылып, мына Кудайга шүгүр, мына силер тараптан дагы, интернет тараптан дагы мына кыргыз элин таанып атат. Бул деле өтө бир чоң сахнага чыкпасаң дагы эми ар бир нерсе Аллах Таалактын буйругу менен болот го. Эми чоң сахнага чыкпасаң дагы моунча адам таанып деген бул өзүнчө бул сыймык да негизичи. Ошо. Келиңиз да жалпы биздин көрүүчүлөргө жакшы сөзүңүздү арнаңыз, анан маегибизди жыйынтыктайлы. Кыргыз элиме чоң рахмат. Ушундай колдоп коштогонуңуздарга, мына ушу силер колдогонуңар үчүн ушинтип жакшынакай ийгиликтерге жетишип атабыз. Ушундай жаркыраган ала тоо аянтчасында өзүбүздүн мына элге эмгеги сиңип келаткан таң нуру кызыңыздарга интервью берип келдим. Бул кишиге дагы абдан чоң рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик болсун. Жалпы Кыргызстанда тынччылык болсун. Дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Чоң рахмат колдогонуңуздарга. Кыргыз элим, мен сиздер менен сыймыктанамын. До свидания. Ысык көл сага барам деп, ырыска бүтсө жагар деп, ойлогон эмес экеним мына, ошондо сени табам деп. Ойлогон эмес экеним мына, ошондо сени табам деп, ошондо сени табам деп.